Мұны қалуыл ойлам не деп қойған? Екеле сөз менен бүтіріп қойған. Сен буğdайсың, мен саман. Сен жақшысың, мен жаман деген. Бүтті. Ушул принцип менен келген биздин ата-бабалар. Азыр кичинеле бир жерге өзгөчө болсо мынаны үйрөтүп коебузбу? Сен караңгысың, мен гороскоймун, сен айылдысың деп турабы? Бул боюнча Ураттул Мухтарда келген. Ураттул Мухтарда эмне дейт? Хашат ибн Абидин 8 эле томдон турат. Кээ бир басмаларда, шархтарда чыгып атат. Ушул Хашат ибн Абидин китебинде келет. Айылдын балдарына караганда шаардын балдарынын аң сезими күчтүү болот деп. Туура эле. Бирок шаардыкына караганда айылды дагы, шаарды дагы көрүп койгон балдар күчтүү болот экен. Айылга барганда айылга кирип кетет экен. Шаарга келгенде шаарга да кирип кете берет экен аралап. Жашоосун сиңип кете берет экен. Анан билет экен айылдык кишилерге кандай мамиле кылыш керек? Шаардагыларга кандай мамиле кылыш керек? Жүдөбөйт дагы какабайт деген карапайым элдер адатта кантип сүйлөшөт? Алар менен де ылдый түшүп барып сүйлөшө берет экен, сону рахат алып. Жалаң шаарда тура берет экен, тезеге турган короз болуп какайып. Мурат коюп, мен менен келип сүйлөшүшүңөр керек дегендей кылып. Болбосо тайкелер келди, жээндер келди, кудалары келди, тура берет. Чоң атасы өтүп кетсе, кошунасынын атасы өтүп кеткенде шорпо тамак ичип отура берет. Шаарда өсүп калгандай, баягы култанып калган. Айылда өскөн балдар өлү мал. Өзүңдүн чоң атаң өлүп атса, элдин көзүнчө шапылдап тамак жеп атсаң. Уят да. Бекинип барып нарактан бирдеке ичип болуп кайра келип эмне кылат? Сырт туруп калат, кезеги менен келип. Ошон үчүн пайгамбар айтып атпайбы? Өлүк менен алектенип калды булар. Кошуналар, кичине тамак аш берип койгула буга деп. Нар кошунасын үйүнө алып барып, эмне кылат? Чайын берип, кайра киргизип коет, бар, тургузуп коет наракка бар. Кой, майтың менен алек болду. Көрүздөр, ошондуктан биз айылды дагы түшүнгөн, шаарда түшүнгөн, айыл болбосо шаар жок. Айылдан адамдар чыкпаса, шаарда каяка өнүкмөк дегендей. Ошон үчүн биз дайыма эки тарабы менен тең эмне кылабыз? Өнүгүп өсө беребиз.